Ассаламу алейкум, дагы бир жолу биз дагы деле болсо Мейжер автодабыз. Новорильский шоссе 9-километр. Сиздерге азыр Honda CR-ны жана Lexus'тарды көргөзмөкчүбүз. Андыктан алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар. Honda CR чыгарылган жылы 2013, пробеги 40 000 километр, аябай жаңы экен. Объем 2, коробка автомат, баасы 1 410 000 рубль. Ондай штатный Хондa'нын дискаларында зимний резина, штатный магнитофон бар экен, климат контроль бар экен, круиз контроль, мультируль, бүт навороттор бар экен. Баасы 1 410 000 рубль. Арт жагынан дагы көргөзүп коеюн сиздерге. Машина жылтырап заводдон чыккан боюнча жаңы экен. Бул жерде дагы бир ак цветтеги Honda CR турат. Мунун чыгарылган жылы 2012, пробеги 108 000 километр, объем 2, коробка автомат, полный привод, баасы 1 125 000 рубль. Мондай литий дискаларда зимний резина шипованный. Арт жагынан дагы көргөзүп коеюн сиздерге. Баасы 1 125 000 рубль. Бул жерде кара түстөгү дагы бир CR турат. Чыгарылган жылы 2013, пробеги 102 000 километр, объем 2.4, коробка автомат, полный привод, баасы 1 355 000 рубль. Бул CR-лар примерно ушундай бирдей эле сенада экен. Тиги жакта Lexus'тар турат. Сиздерге Lexus'тарды көргөзөйүн. Lexus LX 450ден баштасам. Мунун чыгарылган жылы 2020 экен, пробег 9 километр, жаңы экен, дизель, 4-5 объем, 272 аттын күчү бар дейт, баасы 9 300 000 рубль. Пробег 9 километр экен, баасы 9 300 000. Машина жабык экен. Lexus LX 570. Серебристый цветте экен. Азыр сиздерге баасын билип берем. Чыгарылган жылы 2016, пробег 94 000, баасы 5 180 000 рубль. Бул жерде дагы бир 570 турат. Чыгарылган жылы 2018, пробег 36 000, объем 5.7, баасы 6 375 000 рубль. Бул жерде RX 350 турат. Мунун дагы баасын билип берем азыр сиздерге. Чыгарылган жылы 2017, пробег 31 000 километр, объем 3.5, полный привод, коробка автомат, баасы 3 330 000 рубль. Бул жерде дагы бир RX турат. Чыгарылган жылы 2017,
Объем 2. Коробка автомат. Басы 3 миллион 90 мың рубль. Жерде дагы bir LX 570 турат. Азыр баасын билип берем сиздерге. Чыгарылган жылы 2017, пробег 66.113 км. Бензин, объем 5,7, басы 5 миллион 999 мың рубль. Шундай достор, кыскача бааларды көрүп кеттиңиздер. Ой пикириңиздерди комментарийге жазыңыздар, каналга катталууну унутпаңыздар.